От массажы ар кандай укалуу ыкмаларын оттун аракети менен дары чөптөрдү айкалыштырып, айыктыруу жолжобосу аялдарга дагы, эркектерге дагы ылайыктуу. От ысыганда астында эч кандай жылуулук болбойт. Бул отту мына 5 секунд коюп туруп, андан кийин өчүргөндөн кийин гана баягы оттун илеби жылуулук ылдый түшөт дагы, болгон поралар ачылат дагы, ичиндеги дарт тер аркылуу сыртка чыгат десек болот. Адистин айтымында от массажы иммундук системанын ишин натыйжалуу жөнгө салат. Кан лейкоситтердин деңгээлин көтөрөт. Жылуулук тийген жерде жана тери ичиндеги дене табынын жогорулашына алып келет. Натыйжада булчуңдардын терең катмарлары жылыйт, тамырлары кеңейет. Бул болсо ушу 57 чөптөн турган мазь, муну сүйкөйбүз, анткени бүт поралардын баары ачыкта. Бул кирет дагы мындан жанагы оттон тышкары болгон дарт тер аркылуу алып чыгат. Бул кичине атыштырат, анткени бул сөөктөн өтүп чучукка чейин сиңет. Андан кийин мончашынакай жылуу полотенце менен ороп жаткызып коебуз. Тактап айтканда, радикулит, артроз, остеохондроз, артрит жана башка бир топ оорулар оттун жардамы менен дарыланат. Колдонулган дары чөптөр тери бетинен оңой өтүп, жеңил сиңет. Гаймориттен жабыркап жүргөнүмө 1 жылдан ашты. Аябай кыйналып да кеттим. Куйбаган дарыларым да калбады, сеппеген дарым да калбады. Анан жакын арада эле ушул огненный массаж бар экенин билип калдым. Анан нары гаймориттин көзүмө да аябай катуу зыян тийди. Ошентип бул эжеге келип калдым. Тааныштар аркылуу келип калдым. Биринчи процессинде эле аябай жакты. Көзүмө дагы, башыма дагы аябай мындай жумшарганын, уже бирдемкелер уже эле чыгып баштаганын сезип баштадым да. Көрдүңүздөрбү? Ушундай оттун бийиктиги бул деген бул кызда суук көп дегенди билдирет. Чыгыш медицинасында аял кишиге эркек киши жасаганда аябай жакшы эффект берет экен да. Ошон үчүн бизде айымдарга ушинтип массажын, лечениясын мырзаларыбыз кылып берет бул отторду, а бирок мазьдарын биз өзүбүз айымдар сүйкөйбүз. Биз огненное лечение бүткөндөн кийин ушул өнөкөт алып калган сөөк ооруларына мумундай мазьды сүйкөйбүз. Анткени бул мазь миңдин бири. Муун ооруларга дагы, сөөк ооруларга дагы ушул аябай жакшы да. Муну үй шартында дагы массаж албасаңыздар да, хотя бы ушул мазьды алып сүйкөнсөңүздөр, сиз сөөк ооруларынан, муун ооруларынан бир 70-80% арыласыз деп мен кепилдик бере алам. Анткени ошол суук ичинде сөөктө жүргөндүктөн адам баласы артрит, полиартрит жана сөөк оорулары, муун ооруларына кабылышат экен да.